Бул жайыттар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн. Азыр ойлонбосок малды такыр эле бага албай калабыз. Ошондо экономикабыздан, инвестициябыздан, тамак ашыбыздан жана иш орундарыбыздан кол жуйбуз. Анткени Кыргызстан буга чейин мөңгүлөрдүн 20%-ын жоготту. 2100-жылга мөңгүлөрдүн 80% толук ээрип кетиши ыктымал. Күнүсүп жайыттар азайганы аз келгенсип, малдын саны көбөйүп, абалды курчутуп жатат. мына булар экологиялык жактан таза деп эсептелгени менен бир уй, бир күндө мына ушундай унаадай эле метан газын чыгарат экен. Азыр Кыргызстанда мындай бодо малдан 1.800.000 бар. Метан деген бул абдан мындай зыяндуу газ. Метанды күйгүзсө күйөт кадимкидей. Мына ушул метан асманга көтөрүлүп, ошол жанакы биздин озон катмары деп коет. Ол күндүн нурун сактап турат. Күндүн нурунун таасиринен өтө күчтүү болуп кетпеш үчүн. Анан ошондо озон мындай русча дыры деп коет. Озоновый тешиктер мындай. Ошол аркылуу күндүн нуру ачуу тийип, жана климаттын көтөрүлүшү ошондон болуп атат, температуранын. Уйдан дагы жайыттарга эң чоң зыян келтирген бул кой эчкилер. Алардын саны азыр 6,5 миллион. Азыркы учурда жараксыз эс алдырууга калтырылган тоо таштагы жайыттарды кошпогондо 5 миллион гектардан ашык гана жер пайдаланылат. Албетте, калктын басымдуу бөлүгү мал, дыйканчылык менен жан багат. Малды таптакыр бакпай коюу мүмкүн эмес, антсе болбойт дагы. Бирок бардык көйгөйлөрдү эске алганда, жок дегенде малдын саны менен жайыт аянты бирдей болушу керек. Бул үчүн сандан сапатка асыл тукум фермаларга өтсө болот. Муну мамлекет да колдоп жатат. Андан тышкары жакынкы жайыттарды эс алдыруу жана жайлоолорго туура убакытта чыгуу зарыл. Эксперттердин айтымында табиатка келтирилген зыянга жайыттардын наркы татыктуу болушу керек. Ал үчүн жайыттын баасын жогорулатуу зарыл. Мунун аркасында малчыларга алыскы жайыттарга чыгуу үчүн көпүрө жол салынып, шарттар дагы жакшыра баштайт. Бул жайыт бир жолу деградация болуп калса, кайра аны ордуна келтириш абдан оор нерсе. Ушинтип жүрсө, акыры жок кылат, такыр эле. Жайыттагы гана мал да бага албай калабыз деп. То есть бул пайдалуу, эффективдүү, рационалдуу пайдаланууга аракет жасаш керек. Эң негизги максат бул деген сактап калыш керек жайытты. Албетте мунун баарына дыйкандар дагы, мамлекет дагы дароо өтүп кете албайт. Бирок экология жана келечек үчүн сөзсүз кылына турчу иштер. Бул тууралуу оюңуз кандай? Мындай кадамдарды колдойсузбу? Комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз.